Din majlisinin dağı adevi var. Bu ilim majlisi, iman majlisi. Şonun için bunun adevi uşul kunt koyu gaylı. Telefondordu öçürüp koyuylu. Жол болса ошол без звука коюп коесуздарбы? Алаксып чыңгырап тияк неме кылбай. Баарыбыз жараткан Алла Таалага жүздөнүп, Алла Таала жаратуучу, баарыбызга күн сайын өмүр берүүчү, бизди көзөмөлдөп турат, карап турат. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала силерге көзөмөл деп. Шоның үчүн иншалла жакшы бир амал кылуу ниетинде отурайлы. Эмнени уксак, Куран, хадистен биз ошого амал кылганга аракет кылайлы. Пайгамбарыбыз бизге нурлуу амалдарды алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизди бактысыздыктан бактылуулукка чакырган, караңгылыктан жарыкка чакырган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям надандыктан билимдүүлүккө, текеберликтен кичпейилдикке, көрө албастыктан кеңпейилдикке чакырган Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туура ишенимдерди алып келген, туура ибадаттарды алып келген, эң чырайлуу, кереметтүү кулк мүнөздөрдү алып келген, жакшы мамиле, жакшы жашоо, таза жашоо, уяттуу жашоону алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям райымдуу жашоону алып келген, туугандар. Ошон үчүн ар бирибиз чоң кичине эмес, ушу жүрөгүбүздү жараткан Алла Таалага ачып коелу. Ниетибизди калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн угайлы. Жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн уксак, бул кулактын ибадаты. Алланын ыраазычылыгы үчүн сүйлөсөк, бул тилдин ибадаты. Эгерде амал кылсак, бүткүл дененин ибадаты. Ошон үчүн бул дүйнөдө канча турабыз Кудай билет, пайдалуу турайлы, пайдалуу жашайлы. Өзүбүздүн ахиретибизге даярдык көргөнчө, ахиретибизди курганча, башка адамдардын дагы ахиретине гам көргөнчө, ушулардын ахирети кандай болот? Тообасыз өлсө, имансыз өлсө, такыбасыз өлсө, намазсыз өлсө, ахирети кандай болот, муну кабыры кандай болот деген. Ушун үчүн өзүбүздө ниет кылып, башкаларга жеткирүү дагы, башкаларга жеткирүүнү да ниет кылайлы. Биринчи ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн ниет кылып, амал кылууну ниет кылайлы туугандар. Андан кийин башкалар менен бөлүшкөнчө, башкалар менен жайылтканча, бүткүл дүйнөдөгү адамдардын бардыгына гам көрүп, ошолорго жакшылык каалап, таң аттырайлы, жакшылык каалап кечкиртейли да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа бир топ Кур'ан-ы Каримдин аяттарынан иншалла аракет кылабыз, пайгамбарыбыздын хадистеринен аракет кылабыз. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Алла Таалам өзү ыраазы болгондой сөздү укканга, сүйлөгөнгө, амал кылганга, башкаларга жеткиргенге күч кубат берсин. Мажлисибизди берекелүү кылсын, куттуу кылсын. Мына ушул ыйык мажлисибизди, илимий мажлисибизди, иман мажлисибизди, ибадат мажлисибизди Алла Таалам берекелүү кылсын. Андан кийин Кудай кааласа суроо жоопко дагы кезек беребиз. Буюрса, иншалла бардыгына убакыт жеткиргенге аракет кылабыз да. Коомчулуктун оңолуусу туугандар, пайгамбарлар келет эле. Адамзатты оңдош үчүн келет эле пайгамбарлар. Адамдар бузулган учурда келчү пайгамбарлар. Адамдардын аң сезими, көз карашы, ишенимдери, амалдары, мүнөздөрү бузулганда Алла Таалам пайгамбарларды жиберип келген. Пайгамбарлар Алла Тааланын тарабынан жашоонун жолдомосун алып келген. Ошол жашоонун жолдомосуна пайгамбардын айтканын ким ээрчисе, жараткан Алла Таала убада берген, ал бактысыз болбойт деп. Жараткан Алла убада берген, ал адашпайт деп. Жараткан Алла убада берген, ага коркунуч болбойт деп. Жараткан Алла Таала убада берген ошондойлорго алар дүйнөдө дагы ахиретте кыжаалат болбойт деп. Бул Алла субхана ва тааланын тарабынан келген жолдомо. Факунна хбиту минха жамиа фа имма я'тияннакум минни худан фаман табия худая фала хауфун алейхим ва лахум яхзанун. Бул башка жерде келет. Фала ядиллу ва ла яшқа. Адам атабызды өзүнүн урпактары менен бар жерге түшкүлө, эми мынакей силерге мен тарабымдан жолдомо келет. Эмненин жолдомосу?
жашоону туура өткөргөндүн жолдомосу келет. Байларга, кембагалдарга, эркектерге, аялдарга, бийлерге, жалпы эле элге жашоону өткөргөндүн туура жолдомосу жараткан Алла Тааланын тарабынан берилет. Бул дүйнө сыноо дүйнө, ошол туура жашоону алып келгенге Алла пайгамбарларды тандагандагы аманатын берип, барып мээнет кылдырып жиберген да. Ошол пайгамбарлар келип туруп эң биринчи мээнет кылган адамдын жүрөктөрүнө мээнет кылган. Адамдын жүрөгү оңолсо, денесинен чыккан амалдар оңолот. Адамдын денесинен чыккан амалдар оңолсо, алам оңолот. Жүрөк бузулса, адамдын денесинен чыккан амалдар бузулат. Денеси чыккан амалдар дегени жүрөгү бузук адамдын тили бузук. Жүрөгү бузук адамдын ою бузук. Жүрөгү бузук адамдынчы, көз карашы бузук. Анын ниети бузук. Басканы, отурганы, жегени, алкымы, ичкени, уктаганы, турганы, тапканы, саттаганы бардыгы бузук. Ошолдон, ошо бузукулуктан бүткүл алам бузула баштайт. Үй бүлө бузула баштайт, айыл чөйрө бузула баштайт, алам бузулат да. Шайтандын иши ушул, адамдын ишенимин бузуп коюш керек. Жүрөгүн бузуп койсо, адамдын денеси бузулат, денеси бузулса, алам бузулат. Шайтан көп кыйналбайт. Башка нерсени бузганга аракет кылбайт. Адамдын эле жүрөгүн бузуп коет, болду. Бул үй бүлөнү да бузат, элди дагы бузат, мамлекетти да бузат, чөйрөнү да бузат, достукту да бузат, тууганчылыкты да бузат, бардыгын бузат болчу. Шайтандын мээнети жүрөктү бузуу. Пайгамбарлардын мээнети жүрөктөрдү оңдоо. Ошол үчүн эң биринчи пайгамбарлар жүрөккө мээнет кылат эле. Жүрөк Алла Таала жараткан, бир да көкүрөккө эки жүрөк жараткан эмес. Ар бир көкүрөккө бир жүрөк болот. Жараткан Алла Субханаху ва Таала буну өзүнүн марифаты, өзүнүн Алла Субханаху ва Таала имандын жайы жүрөк, сүйүүнүн жайы жүрөк, жиркеништин жайы жүрөк, коркуу, үмүттүн жайы жүрөк. Имандын жайы марказы, ниеттин жайы марказы туугандар тил эмес. Тил менен иман келтирип, жүрөгүндө иман жок болсо, аны мунафык деп коет. Ошон үчүн анын жайы жүрөк. Пайгамбарыбыз хадисте айткан: "Ала инна фил жасади ла мудга." Кабардар, кулак салып укула, адамдын денесинде бир муштундай эт бар. Ида салухат салухал жасаду куллу. Эгер ал оңолсо, дененин бардыгындагы мүчөлөрдүн иштелүүсү оңолот. Ва ида фасадат фасада жасаду куллу. Эгер ал бузулса, дененин бардык чыккан амалдар бузулат. Ала вахиян калб. Кабардар, кулак салып койгула, ал жүрөк деген да. Ал жүрөк деген. Ошон үчүн коомчулуктун оңолуусу, үй бүлөнүн оңолуусу баарыбызга бул жүрөктөн башталат экен. Жүрөгүбүздү тазалаганга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолдомо берген. Пайгамбарыбыз айткан, мисал келтирип айткан: темирге суу тийгенде заңдайт, дат басып кетет. Кудум адамдын жүрөгү да ушундай бузулат экен да. Ошонун оңолуусу кандай деп суралганда эки нерсени айткан. Куран окуу. Экинчиси өлүмдү көп эстөө. Куранды көп окуп, өлүмдү көп эстеген адамдын жүрөгү тазарып турат экен. Жүрөгү жаркырап турат экен. Анын жүрөгү тазаланган сайын денесинен чыккан амалдар тазаланып турат. Канчалык денесинен чыккан амалдар Аллага жагымдуу, жараткан Алла разы болгон амалдар чыкса, Алла Таалам анын дүйнөсүн да оңдойт, ахиретин да оңдойт. Эки дүйнөсүн тең оңдойт. Ошон үчүн Кур'ани Каримде Алла Таалам шифа деп түшүргөн. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъу ва рахматун лил муъминин. Биз Кур'анды түшүрдүк шифа катары. Шифа деген кандай? Бул адамдын шахаваттарына дагы, шубухаттарына да шифа. Бул деген мындай: адамдын арам ойго, кумарына, ошого да шифа Кур'ан. Шахават, шубухат деген күмөн, шектүү. Алла мени көрүп турабы же көрбөй эле турабы? Ушуга шифа Кур'ан. Алла Субханаху ва Таала мени улуу максатка жараттыбы же жокпу деп шектенгендерге шифа Кур'ан. Ахиретте мен тирилемби же тирилбейминби дегенге шифа Кур'ан. Бейиш барбы, дозок барбы деп шектенгендерге шифа Кур'ан. Жараткан Алла Субханаху ва Таала Кур'анды шифа үчүн түшүргөн. Бул жүрөктөргө да шифа. Адам баласынын руханиятына дагы шифа. Адам баласынын үй бүлөсүнө дагы шифа. Коомчулукка дагы шифа.
бардық оорулар, бузукулар, күнөөлөр, арамдыктардын бардыгына шифа Кур'ан-ы Карим. Алла субханаху ва таала Кур'анда Алла Таала өзі айтып қойған: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифау ва рахматун лил муъминин." Момундарға бұл райымдуу китеп бұл. Бір тилекке қаршы бүгін біз Құран менен досташпай, Құран менен танышпай, Құранға жақындабай, Құран оқубай, Құранға ой жүргізбей жашап атканыбыз өтө чоң жоготуу, өтө чоң өкүнүч, өтө чоң жакшылыктан кур калуу. Ошон үчүн урматтуу энелер, эже карындаштар, biz ең бірінші алхамдулилlah Алла Тааланын улуу китеби Кур'ан-ы Каримди арабчада окуп, маанилерине ой жүргүзгөнгө биз аракет кылайлы. Жараткан Алла субханаху ва таала улуу Кур'ан-ы Каримди мына ушу максатта түшүргөн да. Эми Кур'ан-ы Каримдин жолдомосун карасак, Алла Таалам өзүн тааныштырып атат. Өзүн эмне кылат экенин, эмне кыла алат экенин бардығын Алла Таалам тааныштырып атат. Асманды кандай жараткан, жерди кандай жараткан, бейишти кандай жараткан, дозокту кандай жараткан, инсанды кандай жараткан, шайтанды кандай жараткан, кантип ааламды башкарып атат, кантип ааламды жүргүзүп атат, кантип адамдарды бактылуу кылат, кантип адамдарды бактысыз кылат. Жараткан Алла Кур'ан-ы Каримде бизге чейинки тарыхты, учур абалды, бизден кийин боло турган акыбалдардын бардыгын Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам чечмелеп ачыктап баян кылып койгон тугандар. Кур'анда 6000ден ашык аяттын, ошонун бир 500 аяттын тегерегинде эле шарият түзүлөт. Адал арам маселеси түзүлөт. Калгандары бардык эмне аяттар? Ошончо аяттар, эмне аяттар десең, Алла Таала өзүнүн тарбиясын, роб экенин түшүндүрөт. Жараткан Алла субханаху ва таала жашоо бергенин, өлүм бергенин, ыззат бергенин, күнөөлөрдү кечиргенин, бардығын Алла субханаху ва таала өзүнүн кудретин, өзүнүн жалгыздыгын, Алла Тааланын өзүнүн каалоосун, өзүнүн өкүмдөрүн түшүндүрөт тугандар. Ошон үчүн келиңиздер биз баарыбыз Кур'ан менен достошуп, сырдашып, Кур'ан менен жашайлы, Кур'ан менен нурланайлы, Кур'ан менен мүнөздөлөйлү. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Кана хулукуху ал-Кур'ан. Айшенебизден сурап келишкенде, пайгамбарыбыздын мүнөзү кандай эле, жашоо тиричилиги кандай эле дегенде, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мүнөзү Кур'ан болчу дейт да. Кур'ан, караңызчы. 23 жыл Кур'ан окуду, 23 жыл Кур'ан менен сахабаларды тарбиялады, оңдоду, тазалады, аларды батыр кылды, берешен кылды, ынтымактуу кылды, кичпейил кылды, жөнөкөй кылды. Бардык адамдык баалуулуктарда, сыпаттарда эң жогорку деңгээлге пайгамбарыбыз Кур'ан менен сахабаларды жеткирген. Ошол Кур'ан бүгүн дагы бар, кыямат күнгө чейин дагы бар. Шуну бизди тугандар, эгерде биз акыйкатты кааласак, жакшылыкты кааласак, берекени кааласак, бактылуулукту кааласак, анда Кур'анга кайрылайлы. Ансыз болбойт. Кур'анды чечмелеп берген хадис дейт. Ошо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 23 жыл Кур'анды чечмелеп берди. 23 жыл. Түнү дагы, күндүзү дагы пайгамбарыбыздын максаты, вазифасы, милдети, миссиясы ушул болчу. Ва анзална илейка зикра литубайина линнас ма нуззила илейхим. Биз сага Кур'анды түшүрдүк дейт Алла Таала. Эстете турган китеп. Акыйкатты эстете турган. Чындыкты эстете турган китеп болчу. Эмне үчүн түшүрдүк? Адамдарга түшүрүлгөн нерселерди ачык айкын баяндоо үчүн дейт. Ачык айкын баяндап берип кой. Мына адалды ачык айтып бер. Арамды ачык айт. Бейиштин жолун ачык айт. Дозоктун жолун ачык айт. Алланын ыраазычылыгын ачык айт. Шайтандын ыраазычылыгын ачык айт. Ачык айтып кой бардык адамдарга. Ошто эртеге кыямат күнү барганда айтпасын. Мен билбей калдым, укпай калдым, түшүнбөй калдым деп мынакей турганда. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу хадистеринде айтат: "Арбаун ида кунна фик фала алейк ма фатака минад дунья." Сизде 4 сыпат болсо, дүйнөгө кандай зыян келсе да сизге ондай зыян келбейт экен да. Ошо ар бир эркекке, ар бир аялга мына ошо 4 сыпаттын келүүсү өтө зарыл. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Арбаун ида кунна фик", 4 нерсе эгерде сенде боло турган болсо, фала алейк ма фатака минад дунья, анда саңа ошол эч кандай зыян тийбейт, дүйнөдө эмне гана жок болуп кетсе дагы, эмне болуп кетсе дагы депчи. Ал кайсы келсе, хифзу аманатин. Биринчиси аманатты сактоо. Экинчиси ва сидгу хадисин, чын сүйлөө.
Üçüncüsü husnu huluqin, жақсы құлық мінезді болу. Төртіншісі иффатун фи туъматин, адал алқым, адал тамақ. Мына ушул төрт сыпат қайсы еркекте, қайсы аялда, қайсы жаш, қайсы қарияда болса, пайғамбарымыз айтып жатады. Дүниеге талқананып зиян болып кетсе да сізге зиян тибейді дейді. Бірінші аманатты сақтау екен. Аманат, Алланың дini аманат. Аманаттың өзі тема өте эле чоң. Буга азыр өзүнчө бир убакыт керек, өзүнчө бир сааттар керек аманатты түшүндүрүш үчүн. Бизге де көбүнчө аманат деп бир нерсени буюмун аманат, ал деле аманат. Бирөө сизге аманат деп бул эч кимге айтпаңыз десе, бул деле аманат. Бирөө бир жумуш берсе, мына аманат, мойнуңузга түшкөн бул дагы аманат. Анын эң немеси Алла Тааланын берген мына мүчөлөр аманат. Көзүбүз аманат, тилибиз аманат, кулагыбыз аманат, ден соолугубуз аманат, акчабыз аманат. Ушуларды зая кылганга, текке кетиргенге акыбыз жок. Сактаганга милдеттүүбүз. Хифзу аманатин. Балдар аманат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынакей айтып койгон, даже ушинтип айтып койгон, даже эркектерге, мына аялдар силерге Алла Тааланын аманаты. Буларды жакшы сактагыла депчи. Аманаттын темасы өтө чоң. Жумушка кирип атсаңыз, алдагы ошо жумуштагы аманат. Үйдөгү мисалы аялдарга эркектин таап келген акчалары аманат. Алла Таалан берген перзенттер ата энеге экөө тең аманат. Ошон үчүн иншалла биринчи аманатты сактоо деп атат да. Аманатты сактоонун тескерисинде кыянат кылуу дейт. Кыянаттыкка жол жок. Жараткан Алла Таала кыянатты кылуучуларды жакшы көрбөйт. Экинчиси чын сүйлө дейт. Сыдгу хадисин биз тилибизди чын сүйлөгөнгө үйрөтөйлү. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад Кур'ан-ы Каримде айтканда: "Я айюхаллазина аману тақуллах ва куну ма'ас-садиқин." Ey имандуулар, силер Алладан коркуп жашагыла, жана чынчылдар менен бирге болгула. Чынчылдар кимдер? Пайгамбарлар, сахабалар. Мынакей эң чынчылдар ушулар адамдар. Ошон үчүн чынчылдар Алла субханаху ва тааланын жардамы чынчылдар менен. Ва садиқин ва садиқат, Алла Кур'анда чынчыл эркектер, чынчыл аялдар деп баса белгилеген. Ушулар бактылыктын белгилеринин эң бирөөсү ушул. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан түшкөнгө чейин эле Меккеликтердин бардыгы ас-садиқул амин, чынчыл аманаткөй деп айтат эле. Пайгамбарыбыз өмүрүндө алдаган эмес. Пайгамбарыбыз айткан чынчылдыкты бекем кармагыла. Чынчылдыкты бекем кармагыла. Анткени бул жакшылыкка жолдойт деген. Жакшылыкка жолдойт. Ал эми жакшылык болсо бейишке жолдойт деген. Бейишке жолдомо көрсөтөт экен да. Силер жалган сүйлөгөндөн сактангыла деген. Жалган сүйлөгөндөн сактанган, тилиңер менен жалган чыкпасын. Жалган сүйлөнгөндөн сактангыла. Эмне үчүн? Анткени бул жамандыкка жолдойт. Күнөөгө жолдойт. Ал эми жаман күнөө булар болсо дозокко жолдойт деген да. Ошон үчүн бул экинчиси. Үчүнчүсү хусну хулуқин. Чырайлуу кылык мүнөз. Чырайлуу кылык мүнөз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү эми өзүңүздөргө белгилүү, бүткүл ааламга кылык мүнөздү үйрөтүш үчүн келген. Пайгамбар өзү айткан: "Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлак." Мен дүйнөгө келгениmin максаты кереметтүү кылык мүнөздөрдү толукташ үчүн келгенмин деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam мүнөзүн Алла Таала Кур'анда өзү мактап: "Иннака ла ала хулукун азим." Чындыгында сен өтө улуу кылык мүнөздөсүн деп Алла субханаху ва таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мактаган. Ошон үчүн мүнөзүбүздү оңдоо боюнча Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге айтып атат: "Силер Алладан сурагыла" дейт. Дуа кылгыла дейт. Алла Тааладан жакшы кылык мүнөз сураганды Алладан сурагыла. Алла берет экен да. Бул жакшы кылык мүнөздү эч кимге бере албайт. Ата балага бере албайт, бала атага бере албайт. Аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына бере албайт. Бүткүл дүйнөдөн биригип бир адамга бере албайт. Жакшы кылык мүнөздү Алла берет. Пайгамбарыбыздын дуасына көңүл буруңуз. Аллахумма хдини ли ахсанил ахлак. Ла яхди ли ахсаниха илля анта. Я Алла, мени кереметтүү кылык мүнөзгө жолдогун. Кереметтүү кылык мүнөзгө сенен башка эч ким жолдой албайт. Кереметтүү кылык мүнөз берген, я Алла, сенен башка эч ким бере албайт деп мынакей Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дуасында түшүндүрүп атат. Бул кылык мүнөз Алладан сурай турган нерсе экен. Алладан жалына турган нерсе экен. Биз дайыма эле Алладан сурасак эле акча, дүйнө дей бербей, мына сурай турган нерселер башка нерсе бар экен.
Екіншісі ошо уландысын қараңыз. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Менен жаман мүнөздү алып ташта. Сенден башка жаман мүнөздү эч ким ала албайт менен. Менен эч ким кетире албайт жаман мүнөздү, Алладан башка. Ата энем дагы, бир туугандарым, бала чакам, эл эч ким кетире албайт. Менин жаман мүнөзүмдү Алла гана кетирет. Ошону Алладан сурасак, мага жакшы мүнөздү Алла гана берет. Ошону Алладан сурасак, мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мүнөзү менен мүнөздөлөйлү. Пайгамбарыбыз мүнөзү кандай эле? Кичпейил эле. Пайгамбарыбыз мүнөзү кандай эле? Жамандыкты жамандык менен кайтарбайт эле. Сабыр кылып жакшылык менен кайтарат эле. Пайгамбарыбыз мүнөзү кандай эле? Зулумдукту пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам кечиримдүүлүк менен кайтарат эле. Жамандыкты жакшылык менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам берешен эле. Сараң эмес эле. Пайгамбарыбыз батыр эле, коркок эмес эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сиздерге биздерге уяттуулукту үйрөтүп, ушундай кулк мүнөздөрдү үйрөткөн. Пайгамбарыбыз айткан: "Ида фататкал хая ифал ма ши", сени уяттуулук кете турган болсо кааганыңды кыла бер деген да. Ал хая шу'батун минал иман, уяттуулук бул имандын өтө бир маанилүү бөлүгү деген да. Ошон үчүн туугандар, коомчулукта бизде уяттуулук болуш үчүн, коомчулукта бизде таквалык болуш үчүн, коомчулукта жакшы кулк мүнөз болуш үчүн биз Алла Тааладан дуа да кылайлы, мээнет да кылайлы. Төртүнчүсү иффатун фи ту'матин дегени мынакей адал тамак. Адал тамак. Тамагыбызды, алкымыбызды биз тазалайлы. Шектүү күмөндүү нерселерден, арамго жегенге таптакыр, даже кайсы нерсе шектүү болсо, ошону дагы жебейли. Сөз дуа кабыл болбой калат. Пайгамбарыбыз айткан: "Кайсы дене арам жеп чоңойсо, ага дозоктон оту жетиштүү" деген. Кайсы бир денеге бир сындырым арам кирип кетсе, лукма 40 күн ибадаты кабыл болбойт деген. Ошон үчүн тамактын адал болгону дагы өтө маанилүү экен. Өзүбүздүкү дагы, үй бүлөбүздүкү дагы, бала чакабыздыкы дагы. Hazret Makhul rahmatullah aleyh aytkan: "Ra'aytu rajulan yabki fi salatihi fattahamtuhu bir-riya fa hurrimtu al-buka sanatan" dedi. Hazret Makhul rahmatullah aleyh деген улуу алым өткөн да. Бул киши айтат: "Bir kişini namazda ыйлап жатканын көрүп калдым" дейт да. Намазда туруп ыйлап аткан экен. Анан ушу калп эле эл көрсүн үчүн ыйлап атат болуш керек деп койдум эле дейт да. Ошондо Алла Таала мени көз жаш чыгарып ыйлагандан 1 жыл кургалтырып койду дейт. Карачы. Биз адамда бир жаман күмөн кылбаш керек экен да. Мисалы бирөө намазда ыйлап атса, бул киши ушул калп эле ыйлап атса керек, эл көрсүн үчүн ыйлап атса керек, риякөрлүк, показуха үчүн ыйлап атса керек деп койдум дейт да. Ошого Алла мен дейт 1 жылдык ыйлагандан кургалдым дейт. Көзүмдөн жаш чыкпай койду деген сөз. Ошон үчүн биз адамзаттын жүрөгүн текшере турган бизге күч берген эмес Алла Таала. Биздин жүрөгүбүздө экинчи адамдын жүрөгүн билбейбиз. Эмне үчүн ыйлап атат, эмне үчүн ибадат кылып атат. Ошон үчүн биз өзүбүздү оңдой берейли, башкаларга жакшы күмөн кыла берейли, жаман күмөнгө өзүбүз тандайлы, жакшы күмөнгө башкаларды тандайлы. Кудай кааласа иншалла оңолуун жолу ушул. Оңолуп кетебиз буюрса, болчу. Аллаху акбару кабира. Жакшы кулк мүнөз деп айтып калдык. Бул эмне дегенде талакатул вajh ва базнул ма'руф ва каффул ада анин нас. Жакшы угуп көбүнчө адамдар ушу жакшы кулк мүнөз деген эмне деп сурап калат да. Бул деген жакшы кулк мүнөз 3 нерсени айтат экен. Талакатул вajh дегени маанайыңыз жарык болсун. Кабагыңызды бүркөбөң. Көзүңүздү чекчейтпең. Адамды ушунда бир жаман көрүп, жок. Наоборот, кабагыңызды ачып, маанайыңызды жарык кылып, жылмайып туруң дейт мынакей. Биз бири-бирибизге жылмаюуну садака кылайлы. Бири-бирибизге жылмаюуну аябайлы. Пайгамбарыбыз айткан: "Ат-табассум фи вajhi ахик садакатун." Бир мусулман бир тууганга мындай жылмайып койгонуңуз садаканын сообу берилет. Ушу жөн эле Алла үчүн жылмайып койгонуңуз бекер эмес. Ушуга да жараткан Алла Таалам акысын берет. Экинчиси вабазны ма'руф дегени жакшылыкты сарптайлы. Тилибиз менен жакшы сөздөрдү сүйлөйлү, колубуз менен жакшы иштерди кылайлы, путубуз жакшы жака бассын, акчабыз жакшы жака сарпталсын. Кыскасы айтканда базнул ма'руф жакшылыкты анакей ушуга иштетейли, жакшылыкты сарптайлы.
Ва каффул ада анин нас, адамдарга жамандык кылуудан колду тартайлы. Кимге болбосун тилибизде анан көрөк ушунча жаман адам болсо делечи, Алла хидаят берсин, Алла оңдосун деп эле коелу, болду. Аны каргабайлы коелу, аны ушактабайлы, ага жала жаппайлы, аны кемсинтип, анын кереги жок. Ошон үчүн айтып атат: "Ва каффал ада, ва каффул ада анин нас", адамдардан кыскасы айтканда жаман нерсени токтоtoйлу деп. Абу Хурайра разияллаху анху айткан экен: "Ва ма хуснул хулк я Расулаллах". Пайгамбарыбыздан сураган экен: "Кулк мүнөз деген эмне?" дептир. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үч нерсени айтты. Тасил ман катаак. Ким сени үзсө, ошо менен түзгүн мамилени. Туугандар бар, сен менен сүйлөшпөй койду, мамилелешпей койду, карым катнашты үзүп койду, ошо менен мамилени түзүү кулк мүнөз экен. Мамилени түзүшүңүз керек экен. Сиз ойлобоңуз, бул түзгөн адам төмөн адам болуп, жок, ал даражалуу адам. Алла Таалам даражасын бийик көтөрөт. Ал экинчи адам ошол тууганыңызбы, досуңузбу, ким болбосун, мамиле түзгүсү келбесе да сиз түзгөнгө аракет кылганыңыз үчүн Алла сизден разы болот. Сизге сооп берет буга. Бул бир. Экинчиси, ва тафу амман заламак, ким сизге зулумдук кылып койсо, ошону кечирип коюңуз дейт. Кээде жаныңызга, жан дүйнөңүзгө зулумдук кылган бар, мал дүйнөңүзгө, айвериңизге, ушундай ким зулумдук кыла турган болсо, ошону кечирип койсоңуз, ошо кулк мүнөз экен. Үчүнчүсү, ва туъту ман харамак, сизге ким кур калтырса, бермей койсо, ошого берип коюңуз, мына ушуну кулк мүнөз деп айтат экен. Хуснул хулук якуму ала арбаати умурин асасиятин ас-сабр вал иффат ва шужаат вал адл. Кулк мүнөз 4 түркүктүн үстүндө турат экен. 4 түркүк. Биринчиси сабырдуулук, бул кулк мүнөз экен. Экинчиси иффат деп коет, пакдамани, адам айверин таза кармап жүргөнү кулк мүнөз экен. Батырлык кулк мүнөз экен, адилеттүүлүк кулк мүнөз экен. Сабырдуулук, тазалык, батырлык, адилеттүүлүк, ушул 4 түркүктө кулк мүнөз турат экен. Демек, ар бир эркекке, ар бир аялга керек бүгүнкү күнү туугандар жакшы кулк мүнөз. Биз ибадатыбыз өзүбүз үчүн. Алла Таала менен ортобуздагы мамиле ибадат менен. Биз менен адамдардын ортосундагы мамиле кулк мүнөз менен. Кулк мүнөз менен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келет: "Иттақилла хайсума кунта ва атбил сайятал хасаната тамхуха ва халиқин нас би хулуқин хасанин". Кайерде гана болбо, Алладан корк та, күнөөнү ташта. Күнөөдөн сактан. Түндөсү, күндүзү, көчөдө, мечитте, базарда, үйдө айырмасы жок. Хайсума кунта, кайерде гана болбо, Алла Таала сени көрүп турат, угуп турат, билип турат, жүрөгүңдөгү ниеттериңден кабардар. Ошон үчүн күнөөдөн сактан. Күнөөдөн сактангандай, жылаандан сактангандай, оттон сактангандай, чаяндан сактангандай, чоктон сактангандай. Сактан, өзүңдү күнөөдөн алып кач. Иттақилла хайсума кунта. Кайерде гана болбо, Алла Тааладан корктагы, арамдан сактан. Эми адам баласы да ката кетип калат, жаңылыштар болуп калат. Бул биздеги бар да адам баласына мүнөздүү нерсе булчу. Ошого пайгамбарыбыз айтып атат: "Ва атбил хасаната ва атби сайята хасаната мухуха". Жамандык кылып алсаң, аркасынан жакшылык кылып кой, ошону жууп кетет дейт да, өчүрүп коет экен. Кокус, бирөөнү урушуп койдуңуз, аркасынан кечирим сурап коюңуз. Бирөөнү бир нерсесин алып койдуңуз, кайра кайтарып берип коюңуз. Бирөөнү билбей ушактап алдыңыз, аркасынан барып туруп кечирим сурап коюңуз. Бирөөнү бир нерсесин алсаңыз, кайтарып бериң. Акысына кирсеңиз, кечирим сурап коюң. Кыскасы айтканда, эгерде ушундай бирөө мындай кандай десем бир жаман иш кылып алсаңыз, артынан сөзсүз бир жакшылык кылып коюңуз, ошону жууп коет, өчүрүп коет. Үчүнчүсү, ва халиқин нас би хулуқин хасан, адамдар менен чырайлуу кулк мүнөздө болгон. Кайнене келини менен, келини кайненеси менен, күйөөсү аялы менен, аялы күйөөсү менен, ата-эне бала чакасы менен, бала чакасы ата-энеси менен, бир туугандар, кошуна колоң, достор менен. Кыскасы айтканда, бардык адамдар менен. Жакшысы менен дагы, жаманы, чоңу, кичинеси айырмасы жок. Биздин улуттабы, башка улуттабы, жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылгыла дейт. Ва халиқин нас би хулуқин хасан. Адамдар менен жакшы мамиледе болгула деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай бизге жолдомолорду берген. Хузул афва ва амур бил урф ва а'рид анил жахилин.
Kur'an'da Allah Teala aytar, sen geçirimdүүлүктү бекем кармап ал. Мындайча айтканда, geçire ver, adamды geçire ver. Kim geçirse Allah onu geçirir. Adamda жаңылыш болуп калат, аялыңызды geçirip коюңуз, күйөөңүздү geçirip коюңуз, балаңызды geçirip коюңуз, ата-энеңизди geçirip коюңуз, бирөөлөр досторду ким болсо geçirip коюңуз. Bir, экинчиси жакшылыкка чакырып коюңуз. Жакшылыкка чакырып коюңуз. Ва амур бил урф, жакшылыкка чакыра берели. Сөзсүз иманга чакырайлы, ахиретке чакырайлы, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө чакырайлы, намазга, уяттуулукка чакырайлы, кичпейилдикке, адалдыкка чакырайлы. Жакшылыкка чакыра бер. Ва арид анил жахилин, жана надандардан жүз үйрүңүз. Бир адам түшүнбөйт, жакшылыкка чакырсаңыз деле түшүнбөйт, наабырот жамандык кылышы мүмкүн, тияк бияк. Андай надандарга иза хатабахумул жахилун қалу салама. Надандар сизге ушундай кылып сүйлөй турган болсо, алга ассаламу алейкум деп урушпайлы, сага Алланын тынчтыгы болсун деп өзүңүздү алып качыңыз дагы, кетип калың. Ага теңелбеңиз, жакалашпаңыз, урушпаңыз, каргашпаңыз, чачташпаңыз. Анын пайдасы жок. Анын кереги жок. Аны эмне кылыш керек экен? Ва арид анил жахилин. Андай надандардан жүз үйрүп, теңелбейле, наабырот ал менен душмандашпай, сизге Алланын саламатчылыгы болсун, жакшылыгы болсун деп эле кетип калың болду дейт. Мына Кур'андын жолдомосу. Hazret Ali razıyallahu anhu aytkanda, bismillah. Husnul huluk, keremetli kılık mı şu? Bu ne dese? Fi selasetin, üç dersi de olatken. Fi selasetin hisalin. İçtinabul maharim, ve talabul halal, ve tavsiyati alal iyal. Birinci aramdan saktanu, ikinci adaldı izleyeni, talap kolu. Üçüncüsü üybüle bala çakaka keng bolu. Üybüle bala çakağa dağı maşallah genen tamak jesin, jakşı giyinsin. Bu dağı elhamdülillah kulk münözge giredi eken. Kulk münöz emne dep suraganda İmam Ahmad ibn Hanbal rahmetullahi aleyh aytkan eken. Allah tağdab ve la taqib. Açulanba, bürögü jürөгүндө кек сактаба. Жамандык каалаба. Açulanba. Kulk münöz eken açulanba. Өзүңдү кармап да açulanba дейт. Экинчиси болсо хикд деп коет, жамандык каалоо. Бир адамга дагы жамандык каалаба. Мына, ушу кулк мünöz деген экен. Кур'анда Алла Таала вал кадиминал гайд, ачуусун жуткандар деп мактайт. Алла Таала Кур'ани Каримде өзү чакырган. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Силер Робуңардын кечиримдүүлүгүнө жарышкыла. Кечиримдүүлүгүнө бири-бириңерден ашып жарышкыла. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Жана бейишке жарышкыласыздар. Жамандыкта жарышпай, жакшылыкта жарышкыла. Робуңардын кечиримдүүлүгүнө жана бейишке жарышкыла. Ал бейиш даяр кылынган такваларга. О таквалар ким? Алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-кадимина ал-гайд вал-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Таквалар ким экен? Кайсы аялдар таквалар десе, алар сарттагандар. Барында дагы, жогунда дагы, кыйынчылыкта дагы сарттагандар. Ачуусун жуткандар. Адамдарды кечиргендер. Алла Таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт дейт. Мынакей туугандар, ар бир эркекке дагы, аялга дагы жараткан Алла субханаху ва таала мынандай сыпаттарды берген да. Бир сөз менен айтканда, урматтуу энелер, эже карындаштар, адам баласынын кадыр баркы, баасы Алланын алдында сулуулугу менен эмес. Адам баласынын кадыр баркы, баасы улуту менен эмес. Акчасы менен эмес. Уруусу менен эмес, байлыгы менен эмес. Адам заттын кадыр баркы Алланын алдында таквалыгы менен, сыпаты менен. Инна акрабакум индаллахи аткакум. Алланын алдында силердин эң урматтууңар, эң сыйлууңар, эң бактылууңар ким? Аткакум, эң такваңар деп таква сыпатын айтып атат. Ошон үчүн ар бир бактылуу эркекке, бактылуу аялга эң биринчи таква сыпаты керек. Таква сыпаты керек. Таква кандай? Алладан коркуп, арамдан сактаныңыз. Арамдан сактануу биздин динибизде улуу ибадат. Арамдан сактануу негизги максат. Адам Алла Таалам берген, сыноо үчүн жаратып койгон адалды дагы, арамды дагы. Адалды аткарабы, же аткарбайбы? Арамды таштайбы, же таштабайбы? Мына ушу сыноо. Демек, урматтуу энелер, эже карындаштар, жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Азыр эми иншалла мына суроо жоопко өтөрдөн мурда сиздерге иншалла баарыбызга мындай кичине иш кыла турган иштер бар.
Биринчиден зикирди күчөйтөйлү. Ар бир аял Алланын зикирин кылсын да. Алланын зикирине акча кетпейт. Дарат косулдун деле кереги жок. Алланын зикирине кыбланы караштырдын деле кереги жок. Зикирдеги эшиги аябай кең. Бардык адам бардык учурда зикир кылса болот. Албетте дарат алып, кыбланы карап, зикир кыла турган болсо өтө пайда. Бирок ошо менен чектелбейт. Жумшак төшөктө жатып алып, жамбаштап алып деле зикир кылса болот. Басып баратып деле зикир кылса болот. Түндөсү, күндүзү даратсыз, дарат менен айырмасы жок. Куранда Алла Таала я айюхаллазина аману зикруллаха зикран катира. Эй имандуулар, силер Алланы көп эстегиле деген. Демек, ар бирибиз Алла Тааланы көп эстейли. Эстегенде мындай: жөн ла илаха иллаллах, субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла хаула ла куввата илля биллах айтып жүрсөкчү, бул деле зикир. Бирок бул зикирдин руху Алланы эстөө. Жараткан Алла Тааланы эстейли. Ушу сөздү айтып атканыбызда ла илаха иллаллах дегенде бир Алладан башка бул ааламдын кожоюну жок. Бир Алладан башка бул ааламдын ээси жок. Жаратуучусу, сыйынганга лайыктуусу жок. Жараткан Алла гана лайыктуу, ааламдын жаратуучусу деп. Субханаллах, ал Алла бардык айыптан таза. Аруу зат, кемчилдик, каталардан таза зат ал. Алла Таала жоктон бар болгон эмес, бардан жок болбойт, уктап калбайт, муктаж болуп калбайт, коркпойт. Жараткан Алла Таала алданбайт, эч кимди алдабайт, эч кимге зулумдук кылбайт. Алла Тааланын казынасы кең, билими кең. Жараткан Алла Таала бардыгын көрүп, билип, угуп турат, баарына жакын, узак эмес, баарын угат. Алла Таалам дүнөө эмес, бардык айыптан таза, анын баласы жок, анын аялы жок. Жараткан Алла Субханаху ва Тааланын теңдеши жок. Жараткан Алла Тааланын окшошу жок. Керемет Алла Субханаху ва Таала. Ошон үчүн биринчи мынакей зикирде алхамдулилlah бардык мактоо Аллага болсун. Бардык мактоо Аллага болсун. Ар бир жакшылык Алладан келет. Ва ма бикум мин ни'матин фа мин Аллах. Сизге берилген, мага берилген. Кур'ан айтат, силерге кандай гана неамат берилсин, бул Алланын тарабынан берилди дейт. Бүгүнкү өмүр кимдин тарабынан берилди? Я. Бүгүн өмүр биз өзүбүзгө жашоо берип аткан жерибиз жок. Эч кимге жашоо бере албайт. Эч кимге жашоо бере албайт. Өзүнө да жашоо берет. Жашоо Алладан келет. Күн сайын жаңыланып келет. Алла Таалага шүгүр жашоо бергенде, ден соолук бергенине шүгүр, акыл бергенине шүгүр, ырыскы бергенине шүгүр, амандык бергенине шүгүр, тынчтык бергендигине шүгүр, бала чака бергендигине шүгүр. Алла Таала өзүн эстегенге тоофик бергенине шүгүр. Дарат алганга, намаз окуганга, Куранды ачканга, Алла Таалам дуа кылганга тоофик бергенине шүгүр кылышыбыз керек. Күнөөдөн сактаганга өзүнчө шүгүр, жакшы иштерди кылганга өзүнчө шүгүр кылыш керек. Мынакей туугандар. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланы көп эстейли. Ла хаула ва ла 4 зикир бар го. Субханаллах, валхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Хадисте келет, пайгамбарыбыз айткан, Алла Таала сүйкүмдүү пенделерине тандаган улуу сөздөрдүн 4-өө ушул. Бул периштелердин зикири. Bundan ötkön, abzel, kasiyetli, jakşırak söz yok alamda. Ошон үчүн өзүбүздүн тилибизди ушуга көндүрөйлү. Минден тартайлы. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ла куввата илля биллах. Кайерде болсак дагычы, бул зикирди күчөйтөлү. Ошо зикирдин ичине пайгамбарыбызга салават да айтайлы, истигфар да кылайлы. Пайгамбарыбызга көп салават айтайлы, иншалла адамдын кайгысыны кетет, кыжалатчылыгы кетет. Жүрөктөн ушундай ой, пикир, депрессия деп атпайбы? Bunun bardığının çok bolğonu salavattır içinde. Salavatta kasiyet. Allah Taala'nın bir salavat aytsanız peygamberimize, Allah sizge 10 jolu salavat aytıp kaytarat. Oşun üçün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e köp salavat aytıp жүрөйлү. Bundan kaygı, gam, gıcalat ketet eken, ırıskıga bereke gelet eken, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizin süyüsün beret eken, kıyamat günü şafaatını nasip kıladı. İstiğfar kılıp, özümüzü günölüğü alıp жүрөйлү. Günölü sezip жүрөylü. Allah'dan geçirim sorap duraylı. Ya Allah bilgen günölerime daha geçirim sorayım. Bilbegen günölerime daha geçirim sorayım deyip Allah Taala'dan istiğfar. Atama daha geçirim sorayım. Apam için daha geçirim sorayım. Bala çakama geçirim sorayım. Bütün Müslüman erkeklerge geçirim sorayım. Bütün Müslüman ayaldarga ya Allah geçirim sorayım. Peygamberimiz aytkan. Kim özüne jana bardık Müslüman erkekler ayaldarga geçirim sorasa, istiğfar kılsa Allah Taala
мұсылмандардың санынша сауап береді деген. Азыр мұсылмандардың саны 2 миллиард. Ошого сиз Аллахумма гфирли вали муъминин вали муъминат, я Алла мени кечир, момун эркектерди кечир, момун аялдарды кечир деп эле бир эле дуа кылып койсоңуз 2 миллиард сооп аласыз. Мына ошон үчүн истигфарда күчөйтөлү, кулк мүнөздү айттык, кулк мүнөздө жакшынакай кылайлы. Любой ишибиздечи ихластуулук номер 1. Биринчи, жакшы сөз сүйлөсөк дагы, экинчи, ибадат кылабызбы, жакшы иш кылабызбы, 1 сом сарптасак дагы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Сарптагандан мурда өзүңүзгө суроо бериңиз. Ким үчүн акча берип атасыз? Ким үчүн тамак берип атасыз? Ким үчүн кийим берип атасыз? Ким үчүн бирөөгө жардам берип атасыз? Ким үчүн закетиңизди бердиңиз? Ким үчүн ороза кармадыңыз? Ким үчүн намаз окудуңуз? Ким үчүн Кур'ан ачтыңыз? Ким үчүн зикир кылдыңыз? Ким үчүн кечирдиңиз? Ким үчүн күнөөдөн сактандыңыз? Ким үчүн ибадат кылып атасыз? Эми ким үчүн? Аллах деген жүрөктөн сөз чыксын. Ушу кылганым эл мактоосун үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес, эл даңаз аласын үчүн эмес, Аллага жакшы көрүнөйүн. Алла жактырсын. Алла разы болсун. Алла уксун, Алла билсин. Мен ниетим эле ошол деңиз, бүттү. Мына ошо ихласка өтө көп маани беришибиз керек. Ана сөзсүз урматтуу энелер, эже карындаштар, бир күн жашообуз калса да илим алайлы. Бир күн жашообуз калса дагы Кур'ан окуп калайлы. Ушуну башкаларга үйрөтүп калайлы. Сиз ла иляха иллаллаху Мухаммаду расулун билесизби? Башкага айтыңыз. Таратты билесизби? Башкага айтыңыз. Намазды билесизби? Башкага айтыңыз. Альхамдулилlah, канча сиз жакшы нерсени билесиз, башкалар билбегендер толтура. Ошончо аялдарга даават берейли, эркектерге даават берейли. Дуаларыбыз өзүнчө, бирок күн сайын Алланы улуктайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды даңазалайлы. Кур'ани Каримди күн сайын айтайлы. Ахирет бар, бейиш дагы бар, дозок дагы бар. Алдыда келе турган, өлүмдөн кийинки келе турган ашуулар, бурумдар, сыноолор, абалдар, эмне деген алдыда күтүп атат бизди? Ошолордун баарын айтайлы. Бугун баардыгын айтсак, жүрөгүбүздөгү иманыбыз күчөйөт, иманыбыз бекемделет, иманыбыз жаңырып турат тугандар. Мунун баардыгын биз аракет кылышыбыз керек. Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Ошон үчүн иншалла илим алганга, ибадат кылганга, амал кылганга, башкаларга дагы иншалла даават кылганга аракет кылайлы. Алла таалам баарыбызга берекесин берсин. Азыр анда кезекте суроо жоопко берели. Күйөөсү 3 талак берсе, тиги дүйнөдө аял ким менен болот? Эгерде күйөөсү бул дүйнөдө 3 талак болгон болсо, макулбу? Аял башкага турмушка чыгабы же чыкпайбы, маселе ушуда. Эгерде башкага турмушка чыгып кеткен болсо, ошонун күйөөсү болот. То есть ошонун аялы болот кыямат күндө эле. Эгерде бул башка турмушка чыкпайлы ошо бойдон өттү, бул эч кимдики эмес бул. Эми ал жакта иншалла Алла субханаху ва таала бул өзүнө ыктыяр берер. Мисалы турмушка чыкпай өтүп кеткендер кимдин аялы болот деши мүмкүн. 3 талак алып отуруп турмушка чыкпай, алар кимдин аялы болот деши мүмкүн. Бирок Кур'ани Каримде жалпы Алла субханаху ва таала бейиштин ичиндеги айтып койгон: "Валакум ма таштахи анфусукум, валакум ма таддаун, нузулан мин гофур рахим." Силер үчүн эмнени кааласаңар, напсыңар эмнени кааласа, ошолордун бардыгы болот деген. Эмнеге чакырсаңар, Алла силерге берилет деген. Бул кечиримдүү Роб Алла субханаху ва тааlanын тарабынан силерге берген ушундай коноктук деп, кыскасы айтканда, ахиретте эмнени кааласа ал болот. Албетте мына 3 талак бергенден кийин нике болбойт, анын аялы тиякта однозначно эмес. Бирок эгерде бул аял альхамдулилlah имандуу болуп, машалла бейишке кирип калган болсо, бунун каалоосу аткарылат. Жараткан Алла тааланы кандай аткарат, кандай ошо камсыздайт, аны Алла таалам өзү билет, биз билбейбиз. Биз сүт тапшырабыз. Кечиндеги сүттүн үстүнөн каймакты калкып алабыз. Ошондой кылса болобу? Арам эмеспи? Жок, бул эми арам эмес. Азыркы сүт алып аткандар деле өзүнүн ушундай бир эмеси бар, инструменти бар. Майлуулугун карайт дагы. Суу кошуп коебу, аз кошобу, көп кошобу, каймагын алып коесузбу, же бардыгын эле шыпырып аласызбы, айырмасы жок. Ошол жакка карап эле сатып ала берет ал. Мурдагыдай болбой калды. Эгерде мурдагы заман болгондо мен үстүнө каймактарды алып койдум деп сатыш керек. Болду. Эгерде сүт сата турган болсоңуз, мен бардыгын каймактарын
адырындай сепараторға емес, мысалы қандай қылсаңыз ашық айтышыңыз керек да. Пайғамбарымыз айтқан, біреу сатып жатқанда, ошоның қандай болса ошондой сатсын деген, алдабасын деген, Алла Таала ошоға береке берет деп. Эчтеке эмес. Бунун үстүндө каймак чыгып калды, ошону алдым, калган сүттү ушун ала бересиз. Проблема жок. Бирок алдабаш керек. Эгерде сурап, сиз каймагын алып койдуңузбу, алган эмессизби десе, сиз алып койгонсуз, бирок мен алган эмесмин десеңиз, ошондо арам болуп калат. Ага чейин арам болбойт. Прививка алган туурабы? Же албай эле коюш керекпи? Көптөр аутизм, инвалид болуп калып жатышат. Карап көрүңүз, прививка боюнча бул бизде саламаттык сактоо министрлиги жоопкер. Ошолор прививканын ичинде курамы кандай, пайдалуу, зыяндуу, ошолор айтыш керек. Ошо карап туруп, биз айтабыз дайыма мындай дин исламдагы ыктыярдуу. Сиз иншалла ошолордун жолдомосун карап амал кылышыңыз керек. Биз мисалы ал деп дагы, анан ал деп айткан деп киши ооруп калса, же алба деп анан кийин ооруп калса, ага молдакелер мисалы жоопкер эмес да. Ошон үчүн иншалла бунун жоопкери ошо Минздрав. Себеп деген эмне үчүн ушуну айтып атам? Себеби бүгүнкү күндө интернетте деле эки тараптуу да. Кээ бирлер прививка алган, ошо именно врачтар эки тараптуу. Прививка алганды эме кылышат, колдошот, кээ бирлери албаганды колдошот. А жеке мен өзүмө койсо, алгачкы прививкаларды мен алмакмын, кийин бала ден соолугу жакшы болсо, албай эле коймокмун. Эгерде бала ооруп атса, анда алдырмакмын. Атам намаз окубайт. Мен ар күнү дуа кылам. Бирок дуадан тышкары дагы кандай жол менен намазга үндөсөм болот? Жүрөгүнө жумшак түрдө тийип. Дуа кылгандан башка дагы атаңызга машаалла эчтеке эмес, жакшынакай сунуш иретинде, буйрук иретинде эмес, сунуш иретинде атага айтыш керек. Ата окусаңыз жакшы болот эле, пайдасы көп экен деп мына намаз боюнча уктум деп, анан биздин баяндар бар намаз боюнча, ошолорду кыркып алып жөнөтүңүз. Анан кийин карап туруп, алхамдулилля бир даватка чыгып келсе, жакшы адамдар менен кошуп берсеңиз, бар даватка чыгып келип, машаалла үйрөнүп келсе дагы жакшы болот эле. Кыскасы, манжадда важада дейт. Ким мээнет кылса эле табат жолдучу. Кантип дават кылам? Калпак алып бериңиз, чай алып бериңиз. Ошол учурдан кийин жөнөкөй эле алып берип эле койбостон, сөзсүз жараткан Алла Таалага чакырып дават кылыңыз. Алла Таала мынакей, алхамдулилля, пайгамбарыбыздын жубайлары, кыздары, сахабалардын аялдары бардыгы дават берет эле. Дават бербей койгон мусибат да. Ошон үчүн иншалла атаңызга дуа кылып, дуадан сырткары дагы сөзсүз айтыңыз. Айтпай койбоңуз. Урушуп кетпеш керек, самый главный. Этаж үйдө жашайбыз, тамак аш көп төгүлүп калып жатат. Кандай жолу бар? Кокус чыгып кетсе, кокус жел чыгып кетсе дарат бузулат. Жел чыкканда дарат бузулат. Бул бир. Экинчиси, үйдө, этаж үйдө жашайбыз, тамак аш көп төгүлүп жатат деп атпайсызбы? Мындайда Алланын берген нематын биринчи өзүбүз баштайлы да, исрап кылбайлы. Исрап кылбайлы. Ошого биз өзүбүздөн баштап, анан кошуналарга да, этаждагылар акырын айтайлы. Алар болбой эле исрап кылып атса, сиз ага жоопкер эмессиз. Кыямат күнү өзлөрү жооп берет. Кыямат күнү өзлөрү жооп берет. Бирок, машалла, мүмкүн болушунча аларга дагы биз кошуналарга мындай кагаз түрүндөбү, же болбосо мындай ооз экиби айтып коюшубуз керек. Алланын нематын кордобойлу. Умрага намазды билбей барса эмне болот? Эч даярдык жок. Кайра келгенде мурунку адат менен жүрсөчү. Умрага барганда намаз билген кишилерге кошуп коюш керек. Эгерде киши болсо, эгерде намазды билбесе аял, анда намаз билген аял менен чогуу кош керек, что бул 10-15 күндүн ичинде намазды үйрөнүп келсин. Бул жакта үйрөнө албайт. Алланын жолуна чыкканда, ыйык жерге барганда намазды үйрөнгөнгө дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот. Эшик ачылат. Алланын райымына эшик ачылат. Ошончо адамдарды көрүп дагы өзүнөн өзү күч кубат пайда болот да. Адамдар анан хотя бы 10 күн болсун ылдый өйдө туруп, качан рүкү кылат, кандай сажда кылат, кантип салам берет, иншалла үйрөнүп кетет. Өзгөчө мына жактан кошуп атканда, ушунда умрагач сөзсүз жанында намаз үйрөнгөн келинди, же аялды, же намаз үйрөнгөн эркекти, билгендерди кошуп ушуга жөнөтсө, буюрса иншалла үйрөнүп келет. Устаз, өзү мындай да, умрач бул саякат эмес да. Бул умра адам баласы эмне үчүн барат? Дин үйрөнүш үчүн барат. Эмне үчүн барат? Жараткан Аллага жакындаш үчүн барат. Тооба кылыш үчүн барат.
Эмне үчүн барат? Биздин мусулман баласы ибадаттын жайында туруш үчүн барат. Ошон үчүн мына умрага барганда жакшы жамаатка да кошсоңуз, Кудай калса пайда алып келет. Устаз мен намаз окуп жатканда Алла мени жазалабасын деп коркунуч менен окуйм. Эмнеге мен өлүмдү көп ойлонуп корко берем? Өзү жакшы, Алладан коркуп окуган жакшы. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, эң биринчи кыяматка жакын Алладан коркуу, намаздын ичинде Алладан коркуу көтөрүлүп кетет экен да. Адамдар намазды коркпой эле окуп калат экен. Ушу кыяматтын биринчи белгиси деген. Биринчи белги. Ошон үчүн намазды мүмкүн болушунча азымдай Алла мени азаптап койбосун деп Алладан коркуу окуган, алхамдулилля, бул намаздын максаттарынын бири бул. Эмнеге мен өлүмдү көп ойлонуп корко берем деп? Жок. Өлүмдү көп эстеш керек. Аны корконун кереги жок. Мен сизге айтып коеюнбу? Бир алым айтат да, мындай дейт. Жакшы адамга өлүмдөн дагы жакшыраак куш кабары жок дейт. Жаман адамга өлүмдөн дагы коркунучтуу кабар жок дейт да. Бул өлүм жакшы адамга өтө жакшы куш кабар. Эгерде жакшы адам болсо. Пайгамбарыбыз хадисте айтат го. Ким ар бир намаз сайын аят аль-Курсини окуп жүрсө, бейишке кирүүсүндө өлүм эле тоскоолдук кылып турат. А жаман адам болсо өлүмдөн коркуштуу кабар жок. Ошон үчүн өлүмдү эстөө өзүнчө ибадат, коркуу өзүнчө ибадат. Бирок анан кийин эле өлүмдү эстеп коркуп калып эле бардык нерсени таштап коюп, андай эме. Биздин динибиз андайга эме кылбайт. Наоборот, ошону эстегенден кийин жүрөктү тазартып, күнөөдөн сактанып, ибадатты көп кылганга бизге түрткү болуш керек. Мен кредит бөлүмүндө иштеймин. Банкта берген кредитиме жараша айлык аламын. Алган айлыгым харам болобу? Эгерде сиз ислам принцип каржылоолору менен кредит бере турган болсоңуз, арам болбойт. А калганы болуп калса, арам болот. Чачты хынадан башка боек менен боесо болобу? Жок, хынага уруксат берилет, хынадан башкага уруксат жок. Хынадан башкага уруксат жок. Эң жакшысы эмесе хынада, калганы только зарылчылыктын учурунда. Зарылчылыктын учуру кандай? Эгерде адамдын чачы түшүп баратса болсо, жаш эле туруп эле чачы агарып кетсе, эми ошо күйөөсүнө, ошол үчүн кооздонгонго шарият уруксат берет. Ошол учурларда, зарылчылык учурларда боесо болот. А жөндөн жөн боесо болбойт. Намаздарыма бекем боло албай жатам. Дуа кылып коесуз. Аллахым намазыңызга бекем кылсын, амин. Сиз мындай кылыңыз да, намаздын пайдаларын окуңуз. Намазга адамдарды, башка аялдарды дават бериңиз и дуа кылыңыз. Таква салиха кыз болуу үчүн эмне кылуу керек? Жана да жакшы аял болуу үчүн эмне кылуу керек? Эң биринчи күч кубатты Куранга бериңиз. Куран окуңуз. Убактыңызды текке кетирбей, Куран окуңуз. Боюнда бар кезде чач алса болобу? Чачым узун жана калың болуп жүдөп жатам. Караңыз, эгерде зарылчылык боло турган болсо, чачыңыз өтө узун болуп кыйнап аткан болсо, бир аз кыскартса болот. Боюнда бар учурунда деле. Менин апам каза болуп калган. Апаман кийин өтө реанимация болуп калдым. Кайын журтума таарынычым бар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кечирдим дейм. Бирок эч эле кечире албай койдум. Унчукпай эле Аллага тапшырдым деп намаз окуганда дуа кылам. Туура эле болобу? Кудай кааласа мындай кечирдим дей бериңиз. Кайра шайтан ояп келет. Кайра алардын жамандыгын эстетет. Ошон үчүн кайра кечирдим деген сайын сооп аласыз сизчи. Ошого жетпейт. Кудай кааласа иншалла кечирип кое бериңиз. Алла Таалам өзүнүн аржагын билет. Мен намаз окуп жоолук салынам. Шариаттын өкүмдөрүн аткарганча аракет кылам. Бирок мен мунафык эмесминби деген ой келе берет. Бир күнөө кылсам, өзүмдү жек көрүп кетем. Кеңешиңизге муктажмын. Өзү мусулман адам өзүн мунафык эмесмин деп коркуп жүрөт да. Жок, мен мунафык эмесмин деген өзү мусулман эмес деп айтат. Ошол мунафык дейт өзүчү. Бизде китептерде келет, ким өзүн мунафык эмесмин десе, ошол мунафык дейт. Мусулман адам өзү мунафыктыктан корккон адам гана мусулман дейт.
Биз эмес, сахабалардан канчосын көргөнмүн дейт табииндер, бардыгы мунафыктыктан коркуп жүрүшөт эле дейт. Ал эмес, Хазирет Умар разияллаху анху кандай эле? Өзү айтат эле, Хузайфа пайгамбарыбыздын сырдашы эле. Ошол мунафыктардын тизмесин бардыгын билчү. Ошого айтат эле, мен пайгамбарыбыздын сырын ачканды каалабайм, Хузайфа. Просто ошо мага айтып койчу, ошол мунафыктардын тизмесинде менин атым жок бекен дейдилер. Хазирет Умар ушунчалык өзүнө мунафыктыктан коркот эле. Мунафыктыктан адам баласы өзүнө коркуп жүрүү бул жакшы нерсе. Алла Тааладан, я Алла, Аллахумма инни аузу бика минан нифак. Я Алла, мени мунафыктыктан сакта деген дуа бар. Аллахумма инни аузу бика минан нифак ва шиқақ ва суил ахлақ. Я Алла, мунафыктыктан сакта, бөлүнүп жарылгандан сакта, жаман мүнөздөн сакта деген пайгамбарыбыздын дуалары бар. Буну биз айтып жүрүшүбүз керек, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Бир хадисте мындай деген да дуа бар. Аллахумма тахир қалби минан нифақ ва амали минан рия ва лисан минан кадиб ва айни минан хияна фа иннака та'ламу хаинатал а'юн ва ма тухфи судур. Я Алла, мен жүрөгүмдү мунафыктыктан тазала. Амалдарымды риякөрлүктөн, тилимди жалгандан, көзүмдү кыянаттан, анткени сен кыянат кылуучу көздөрдү билесиң деген дуа бар. Устаз, кандайсыз? Менин суроом мындай: апам каза болуп калганына көп болду. Түштөрүмө кирип жатат. Эмне себептен кириши мүмкүн? Куран окуп коюңуз, эгерде мүмкүнчүлүк болсо кан чыгарып коюңуз. Анын апаңыздын осуяты айтылып кеткен керези болсо, ошону аткарып койгонуңуз жакшы. Айтпай деле кеткен болсо, апаңыздын эже сиңдиси менен жакшы мамиледе болуңуз. Напсибизди кантип жеңсек болот? Өлүмдү көп эскерип. Пайгамбарыбыз айткан: "Акфиру хадимал ладдат", яни ал-маут деген. Силер напсини талкалай турган, сындыра турган нерсени көп эстегиле. Мындайча айтканда өлүм деген. Напсини жеңе турган нерсе өлүмдү эстөөсүз мүмкүн эмес. Менин суроом, улуту башка ислам динин кармандаган мусулман эмес адамга турмушка чыгуу болобу? Мен өзүм ислам динин карманам. Жок болбойт. Бул биздин динибизде бул тыюу салынган. Атак мусулман болсо, кайсы улутта болсо деле чыкса боло берет. Мусулман эмеспи, кайсы улутта болсо дагы ага турмушка чыкканга нике кыйылбайт. Никени кыйып салса деле өтпөйт. Ошончо мусулманга турмушка чыккыла. Sonra берейин дедим эле, түшүмө туалеттер кире берет. Ичинде жүргөнүмдү көрөм. İçindeki najasatları dağı karağan bolom. Emne kılsam bolot ustaz. Mınday da, bu cin şeytanlarının jayı ajatkana bolot. Oşun üçün biz Peygamberimiz aytkan, kaçan ajatkana gire turgan bolsаңар, boşana turgan ıklas жерге барсаңар, Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is, ya Allah, cinlerin erkek urgaçlarından saktagın jamanlıklarından dep pana tilegile degen da. Oşun üçün bular ошол жаман нерсе илешкендерден болот. Siz İhlas Falak Nas'ты сөзсіз жатаарда 3төн окуп өзүңүзгө дем салыңыз, жана ажатканага кирерде сөзсүз ушу дуаны окуйсуз. Бисмилlah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'is деп сол бут менен. Хижаб жамынбай эле намаз окуп жүрсө болобу? Жо, намаз өтпөй калат да. Кандай? Хижаб дегенде мындай да бет ачык болсо намазга эчтеке эмес. Чачтар көрүнбөш керек, кулак көрүнбөш керек, моюн жабык болуш керек. Эки алакан менен эле жүз менен ачылат да анан намаз окуйт да. Болбосо намаз өтпөйт. Ал эми жоолукка келгенден кийин үйдүн ичинде жоолуксуз жүрсө болобу? Үйдө боло берет. Намаз учуру эмес, мисалы, намаздыкка гана ушул шарт да. Жүз гана ачык болуш керек, алакан гана ачык болуш керек, калган жери жабык болуш керек. Бул намазга. Үйдүн ичинде башка учурларда бемарал жоолуксуз жүрө берсеңер боло берет. Нан ошол жерде намахрамдар болбосун да, намахрамдар. Мисалы, атаңыз менен бир туугандын балдары бар, ошолордун астында чачын жайып көрсөтүп жүргөн болбойт. Апаңыздын, мисалы, агасы же иниси бар, тайкеңиз бар, ошолордун балдары бар. Вот ошолор менен ошолордун арасында дагы чогуу жүргөндөрдө, мисалы, чачтарын жайып көрсөтүп жүргөн шариятта туура келбейт. Намахрам менен отношенияда никеге чейин мамиледе болуу харам дейт.
бирок илим алганга чейин отношения куруп койгон элем. 2 жыл болду. Келечекте 1-2 жылда үйлөнөбүз деп жатабыз. Мен эми илим баштадым. Эмне кылсам болот? Отношения үзүш керекпи? Бирок үзгүм келбейт. Бирок күнөөдөн коркуп жатам. Жок, мындай. Биз Кудай сактасын, шайтан жөн эле бизди алдап коет. Шайтан бизди көрүп турат, биз аны көрбөйбүз да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын айткан акыл насааттары, данышмандыктары бул кыямат күнгө чейин да. Чөнки сиз анга мамиле кылбаңыз, тим более илим менен келип атасыз. Эгерде ушунчалык баш кошсоңор, анда ата-энеге айтып эле баш кошуп коюш керек. Нике кыйып, анан сүйлөшүп жүрө берле. А эгерде ага чейин жокпу, жөн эле саламдашып, сүйлөшүп, же хотя бы тиги мындайлары жазышып, бул шарият боюнча тыйылган. Бунун акыбети жакшы эмес. Адам баласынын жүрөгү тез-тез өзгөрүп турат. Бир эле болуп калып эле кокустан сени карабай койсо, же болбосо кандайдыр башка нерсе менен сенен башка сулууларактарды карап кетип калган болсо, ошол ойдон анан шариятта катуу, мындайча айтканда, өзүңө зыян болуп калабы дегенден эске алабыз да, мындай окуя толтура да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча түшүнгөндөн кийин, түшүнгөнгө чейинкилерге истигфар кылыш керек дагы. Түшүнгөндөн кийин эми кайра аны улантпаш керек. Устаз таква илимдүү жолдош кантип тапсак болот? Кандай жол менен 18 жаштан өтүп турмушка чыгуу кандай карайсыз? Жакшы эле. Бүгүнкү күндө мындай 18 жашта өзү токтоп, акыл эси нар жак бер жагында бардыгында, ошодон кийин турмушка чыкса болот. Албетте мына эмени Алла Тааладан сураңыздар, иншалла, өзүңүз таква болуңуздар. Кудай кааласа Алла Таалам иншалла илимдүү, имандуу, таквалуу жолдош насип кылат иншалла. Assalamu alaikum сасуру. Жашым 21-де. 4-чү курска окуймун. Жанымда эле агам менен, жакында эле же жанымда эле дейби. Агам менен мага кудалаша турган байке таанышышты. Бирок апам тийбейсиң деп такыр көнбөй жатат. Ал байке менден 8 жаш улуу. Так, апам көнүш үчүн эмне кылсам болот? Агам макул эле. Мен да көңүлүм бар. Истихара окудум, Алла разы болсо. Мындай. Эгерде көңүлүңөргө жагып турган болсо, анын сунуштаганы, бирок сөзсүз ата-эне менен кеңеш керек. Ата-эненин ыраазычылыгы биринчи орунда турат да. Аны көндүрсө караса болот, бирок силер билбегенде ата-эне билет. Ошончо сураштырып көрсүн. Эгерде ата-энеге такыр макул болбосо, анда кадам таштабагыла. Тим более кыз бала. Бала 2,5 жашта, үйдө караган адам бар. Умрага барса болобу? Баламды үйгө ташта. Кичинекейирээк го дейм мен оюмча, жеке оюмча. Азыр иншалла 2,5 жашта баланы таштап кеткенге мен жеке оюмча туура көрбөйм го. Эгерде мисалы карап туруп дагы бир бул умра мындай да, умра бул сүннөт да. Баланы кароо бул фарз да. Ошон үчүн иншалла могу учурларда баланы карап чоңойтуңуз, же болбосо чогуу эле ала барсаңар болот, ошону карап көрүлөр. Аял киши исламда үйдө отурат, бала чоңойтуп, күйөөсүнүн кызматын кылат, үй жай баарын кайнене кайнатасына жаздырат, күйөөсүнө үй жайды, машинаны өзүнө жаздыр, же мага жаздыр дегенге акысы барбы? Шарт коюп талап кылсак болобу? Мындай. Шариятта ар кимдин мүлкүн Алла Таала чектеп койгон. Атанын мүлкү өзүнчө, апаныкы өзүнчө, баланыкы өзүнчө, аялдыкы өзүнчө. Күйөөсүнүн мүлкүчү ал өзүнүкү да. Эгерде аял экөө чогуу тапса, чогуу иштешип, ал анда чогуу мүлк болуп эсептелинет. Бирок эгерде аялы таппаса, жөн эле үйдө бала чаканы карап отура турган болсо, күйөөсүнүн мүлкү күйөөсүнүкү болуп эсептелет. Кудай сактасын, эгерде күйөөсү өлүп калса, ошодон мурас алат. Балдарына берилет, ата-энесине берилет, аялына берилет. Бирок эгерде күйөөсү белек катары мына сеники деп берсе, милдеттүү эмес, талап кылганга да акысы жок.
мына үйді маңа оформить етіп қой, мына машинаны маңа оформить етіп қой, тияқ пияқ дегенгечи, андай емес, ақысы жоқ. Егер де белек қатары эле беріп қоя тұрған болса, проблема жоқ. Анда аны мүлкін өтіп кетеді. Ал мұрасқа да бөлінбейді. Мұрасқа мысалы ошо белек қатары берілбеген мүлктер ғана бөлінеді да. Устаз, ақыңызды адал қылышыңызды сұрайым. Bir жолы bir адам bir видеоңызға жаман сөз айтса, сіз жөнінде жаман ойланып қойдым эле. Кешірім сұрайым. Аллахым барыңызды кешірсін. Алла Тағаладан кешірім сұраңыз. Biz, салам алейкум устаз, сізге бергім келген суроо. Biz үй бүлөбүз менен динге ишенебиз. Бирок ошого амал кылуу биз үчүн кыйынга туудурат. Үйүбүздө көп уруштар болот. Көбүнчөсү атам менен апам кичине нерсеге эле уруша беришет. Бизге ал нерсе жакпайт. Ошого биз эмне кылып жардам берсек болот? 6 бир тууганбыз. Чоң рахмат. Үйдө качан жаңжал болот? Качан ата эне урушат? Качан бир туугандар урушат? Билесизби? Качан Алла менен байланыш үзүлгөндө, анан ошол жерде шайтан азгырыгын салат да. Аны үчүн кандай кылыш керек? Аны үчүн оңой эле. Үйдө таалим башташ керек. Үйдө сиздер пайгамбарыбыздын хадистеринен, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, Куран окуйсуздарбы жокпу? Ошого эгерде окуй элек болсоңуздар, ошону күн сайын баштагыла. Куран күн сайын окуңуздар, зикир күн сайын кылыңыздар. Бунун берекеси менен альхамдулилла үйдө өтө көп жамандыктар кетет. Шайтандын азгыруулары, сыйкырлар, көрө албастыктар, дүйнөгө болгон ачкөздүктөр, мейлиби? Эмне деген көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн арам нерселердин баардыгы Куран менен кетет. Үйдө Куран окулуп турсун, балдар да Куран окусун. Зикир дуаларды кылып турула, ата-энеңер менен чогуу таалим кылгыла. Мына Фазаил Амал деген китеп бар. Же болбосо Рияз Салихин деген китеп бар. Мунтахиб хадистер, хадистен тандалган хадистер бар. Биз ошолорду окубай атабыз. Ошолорду окуңузгун, анан көрөсүз касиетти кандай экен. Мыналардын баардыгы анан ошого кааласа ошого жок болот. Үйдө амалды баштаңыздар. Нурлуу амалдарды киргизиңиздер үйгө. Устаз, мен 25 жаштамын, турмуштагы эжелерим кийин үйдө отурсаң, иштебесең, стресс, депрессия болосуң дешет. Мен иштегим келбейт, үйдө эле отургум келет. Мечитке барганга нежелательно болгон динибизде үйдө отурсам стресс болбоймунбу? Неге бул? Наоборот, көчөдөгү чыккандар стрессте да алар. Ал ар кимге ар кандай экен да. Мен силерге бир айтайын. Жаштардын оңолуусучу илимде. Аялдардын оңолуусу үйдө. Эркектердин оңолуусу мечитте, бузуклардын оңолуусу түрмөдө дейт да алымдар. Бул аялдардын оңолуусу ал үйдө болот. Аял сыртта канча жүрсө, ошого жараша бузулат, бу билип коюңуз. Бузулуу дегенде эле сөзсүз зына кылып, арак ичип кетет деп аткан жерим жок. Дүйнөгө болгон ачкөздүк, үй бүлөгө болгон кайдыгерлик, талалаганга адаттанганы, анан ар кандай жамандыкка кабылып калганы, чекесинен бир кайсысын бирисин айтып кетем мен. Ошон үчүн иншалла эркек да эгерде мечитке келбей турган болсо, дүйнөнүн аркасынан кууп жүрө турган болсо, эркек бузулат ал дагы. Ошон үчүн ар биринин оңолуу чөйрөсү бар. Жаштардын бардыгын илимге киргизели. Балдарыбызды, кыздарыбызды, эркектерибизди алхамдулилла тияк-пияктарда жаман жерде жүрбөй, мечит менен байланышсын. Алланын үйү менен. Үйдөгүлөр болсо алхамдулилла бала чака үйдүн куту. Үйдүн булар болсо, булар үйдүн очогу болот, аял заты. Алхамдулилла эркек таап келгендерди үнөмдөп, балдарды жакшы тарбиялап, турайм, совсем эле көчөгө чыкпай койсун деп аткан жерибиз жок. Күйөөсү менен чыгып келсин, сейилдеп келсин, машаалла, умрага барып келсин, ажыга барып келсин, даватка чыгып келсин, тууган уруктарга барсын жакшылык жамандыгына. Анча-мынча эс алып келсин, бирок махрамы менен, бирок жөн эле көчөдө жүрүп алып эле жарым жылаңач болуп, нар жак жерде кыдырган ал болбойт ал. Сизге Алла разы болсун. Сиз себеп болуп динге, хижапка келдим. Сиз 2018-жылдары муфтиятта иштеп жүргөндө сиздин колуңуздан Куран алганмын. Азыр Алланын каалоосу менен сиз себеп болуп Куранды бүтүп, хафизалык ижаза алдым. Алла даражаңызды эки дүйнөдө бийик кылсын, Алла разы болсун. Машаалла. Алла разы болсун иншалла. Башкаларга дагы ошо Куранды үйрөтүңүз. Ошого мээнет кылыңыз.
жараткан даражаңызды бийик кылсын. Чоң рахмат. Биз ажырашып калганбыз. 3 уулум бар. Атасына бербей эле койсом туура болобу? Мага Жумабай кызы Ыкыбал дуа кылып коюңузчу. Адал эмгек менен балдарымды багайынчы. Алла разы болсун сизден. Урматтуу карындашым, мындайда мен эжемди билбейм, кандай болсоңуз дагы мусулман айым. Мына 3 уулум бар деп атпайсызбы? Атасына бербей койсом бул шариатка туура келбейт бул. Бул атаныкы, все равно бол. Кудай кааласа багып, эми туура мындай капалы, мындай капа болгон эмелериңер бар чыгар. Бирок шариатка карай турган болсоңуз, бул балдарды бакканга ата милдеттүү. Мейлі егерде бақпай атса, сіз әрекет қылып атасыз, Алла разы болсын. Бирок жолуғам десе, учарашам десе, тыйғанға толық ақыңары жоқ. Қаратып қой беріңіз. Бұл дүйне ушундай дүйне бүгін бар, ертеге жоқ. Ерте қиямат күні атасының аты менен чакырылат. Кандай болгон чакта да өлгөндө деле атасының аты менен коюлат. Ошон үчүн иншалла карап туруп, атанын белинен кандай болсо дагы ата, жаман болобу, балай болобу, все равно ата. Ошон үчүн наоборот сиз акылдуулук кылыңыз. Акылдуулук кылып, атаңар болот. Кайш айтпагыла, жаман сүйлөбөгүлө, жакшы учурашып, сен кандай болсо дагы мен кичине ушундай болуп калды, но все равно атаңар деп сиз наоборот акылдуулук мамиле кылыңыз. Дагы иншалла алар менен байланыштырып, катташтырып кое берин. Кемибейсиз, Кудай кааласа балдарга жакшы болот, өзүңүзгө жакшы болот. Куран тажвид окуйм десең акчага үйрөтүшөт. Кейбір эжелер Құранды Аллахымдың разычылығына үйретіш керек дешет. Аллахымдың тамғаларын сатқанға барабар болып қалат дейт. Ошоға қандай жооп бересиз? Мындай, бізде Ханафи мазхабта Құран окутуш үчүн акча алса болбойт өзү. Намаз окут, үйрөтүп, мисалы сабак берип атама, адабай ошо сабак азыр 1000 сомдон төлөп койгула десем, болбойт бул. Бұлар мисалы биздин Ханафи мазхабта азан айтканга, имамчылык кылганга, Куран окутканга, сабак бергенге акча алганга болбойт деген. Мурунку алымдарыбыз. Башка мазхабтарда болот. Бирок кийинки алымдарыбыз мындай деп айтканда, эгерде биз бул имамчылыкка, же болбосо ушундай азанчыга, же болбосо ушундай диний сабак бергендерге акча бербей турган болсок, булар дагы бала чакасын багыш керек да. Ошон үчүн булар дагы мындай базарга чыгып кетет дагы, мына дин иштерине өтө чоң тоскоолдук керек. Ошого биз буларга сабак бергенине эмес, сабак ошо берген убакыт бар го, убакыт кетирип атпайбы? Ошого акча төлөп берсе болот. Мисалы, азыр сиз мына Куран окутат деп атасыз. Куран окуганга акча алса болбойт. Бирок Куран окутканга сизге 1 саат сабак берип атабы? Ошо 1 саат башка иштери менен деле акча тапса болот эле. Базарга чыгыппы. Ошого сарптабастан сизге бөлүп берип атат 1 саатты Кураныңызды оңдош үчүн. Ошо 1 саатка төлөп коюңуз, Куранга эмес. 1 саат убакыт бөлүп бергенине төлөңүз, Куранга эмес. Түшүндүрө алдымбы билбейм. Ошон үчүн иншалла мына жерде азыр башка нерселерге деле төлөп окуп атышпайбы. Мен айтар элем, эгерде Алла үчүн окутсам мейли, Алла разы болсун, нур үстүнө нур. Бирок сиз ошогочу качан чөнтөгүңүздөн акча чыкса, ошо кадырлуу болот. Ошону баалайсыз. Азыр англис тилге канча берип атасыз акча? Кытай тилин үйрөнгөнгө канча акча берип атасыз? Болор болбогон азыр капкаяктагы бир бийси бир нерселерге ушунча акча төлөп алып атышат. А сиз Куранды алып атасыз. Эчтеке эмес. Буга кеткен акча Аллахым эселетип кайтарып берет. Берекеси менен кайтарып берет. Сообу менен кайтарып берет. Билип коюңуз, динге сарпталган акча эки нерсе. Биринчи берекеси, экинчи сообу болот. Буга шектенбеңиз. Ошон үчүн иншалла чын жүрөктөн наоборот, эгерде 1000 сом десе 1,5 бериңиз керекпи? Бирок жакшы үйрөнүп алыңыз. А эгерде Аллахым кабыл кылсын. Хижабка жаңы келген эне дейм, жаңы келген эле келем деп ниет кылган. Кыздарга мотивация берип койсоңуз, хижабка жаңы келген келем деп ниет кылган. Түшүндүм. Кыздарга мотивация берип койсоңуз. Мындайда, урматтуу энелер, эже карындаштар. Аял затынын чырайы хижаб менен да. Бул маданиятыбыз биздинчи, уяттуулугубуз. Бул ибадат, бул дин.
Алла Таалам алхамдулилlah сізге разы боло турган амал. Жараткан Алла Субхана ва Таала аял затын чачы менен, чачым болсо хижаб менен кооздогонда периштелердин дуасы, Ошон үчүн Алла Таалам алхамдулилlah мындай мүмкүнчүлүктү ар кимге бере бербейт. Ол хижабты жөнөкөй эле ар ким тагына бербейт. Ушуну жакшы түшүнүп коюң. Алла сүйгөн, периштелер сүйгөн, ахирети оңоло турган, түбөлүктүү бейишке бара турган ошондой аялдар, эне карындаштар, мына ошолор тагынат хижабты. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа мынакей эми ниет кылып атсыздар. Кудайым иншалла берекесин берсин, бул ибадат. Инстаграм көргөндө ар кандай видеолор чыга берет. Ошону көрүп коем. Күнөө болуп жатса дагы совет берип койсоңуз, кантип аралаш ушул адаттан. Мындай. Интернет бар го, пайдасынан зыяны көп. Интернет бар го, бул чын-чынына келгенде шайтандын куралы. Интернет бар го, сизди Алладан үзөт. Амалдарыңызды, мүнөздөрүңүздү бардыгын талкалайт дагы. Өзгөчө үй бүлөлүк мамилени алсыратат булчу. Жалкоолукка алып келет. Ошо интернетке кеткен 3 сааттын 1 саатын тренировка кылса, 1 саатын Кур'ан окуса, 1 саатын өзүнө пайдалуу илимдерди ала турган болсо, канча пайда болмок? Өзүңүз мындай эсептеп көрсөңүз, таразалапчы, 3 саат көрдүңүз, не пайда алдыңыз? Эми пайда деле алган жокмун, зыян деле алган жокмун десеңиз болот. Ошондо деле бизге зыян да. Мусулман адам только пайдага жүрүш керек да. Ошон үчүн мен бардыгынан айтат элем мындайчы. Мисалы интернетти мен деле көрөм. Бирок ошону биз карайлы. Пайдалуу нерсесин карайлы. Сиз өзүңүзгө кандай пайдалуу нерсе барбы, жокпу? Болбосо башка нерселерди, баягындай немелерди токтотуңуз, ар нерселерди көргөндөчү. Бул сиздин вообще ол только бузат. Бузулганда мындай да, сразу бузулуп кетпейсиз. Акырында бузулуп, кийин оңолушуңуз кыйын болуп калат. Ошон үчүн бул нерсе шайтандын куралы деп бекер айтылган эмес. Бир нерсени пайда алам депчи, 10 нерсени зыян алгандан көрө, бир зыянды таштап койгон жакшы, 10 пайдага көрөк. Бизде динибиздечи арам нерсени кетирүү биринчи орунда турат. Пайданы алганга караганда арамды кетирүү биринчи орунда турат. Экөө бирдей келип калса, пайда дагы бар, зыян дагы бар. Шарият мындай дейт: биринчи зыянды кетир, андан кийин ана пайда болобу болбойбу, бул экинчи вопрос. Ошон үчүн мына жердеги интернеттеги зыянды кетириш керек. Эмчектеги балам ток болсо дагы түнү ойгонуп ыйлай берет. Бул сиз дем салыңыз. Сөзсүз дем салыңыз. Кээде чочуп калат, кээде көз тийип калат. Жумуштан дем салганда мындай Ихласты окуйсуз, Аятал Курсини окуйсуз, Фатиханы, то есть Фатиханы, Ихласты, Аятал Курси, Кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас. Ушуларды кайра дем сала бериңиз. 3дөн, 5ден, 7ден, Кудай кааласа иншалла баладын баягы корккону, чочуганы, ыйлаганы бардыгы кетет. Жумуштан намаз окуганга шарт жок болуп жатат. Каза намаз кылып үйдөн окуш керекпи? Аракет кылыңыз эми мына 5 убакыт намаз. Алла Таалам алхамдулилlah берген да. Өтө эле мындай чогулуштар болуп калып, тигинде мындай болуп калып эле каза болуп калып алса, өз убагында окуш керек. Ошондой каза болуп калса, анда үйгө келип казасын окуйсуз. Же тототуш керекпи? Жок, токтотпоңуз. Намазды вообще токтотпоңуз. Иш аркага кетет. Жолдошумдун достору чегип ичет, бирок ал өзү ичпейт, чекпейт. Таасир тиет. Таасир сөзсүз тиет. Бир жакшы духи бар, мына одеколону бар, эмеге атыр дүкөнгө кирсеңиз, сер аны атыр жыттанып чыгасыз да. Эгерде ана бир билесиз да, бир кандай десем, жаман иш менен иштешкендер толтура, түтүндүн жанында отургандар толтура, май сай төгүлгөн жерде, ал жерде хотя бы өзүндө жугуп кетпесе деле, аны сөзсүз деген кичине жыттанышы мүмкүн. Барып чөйрө тартып кетет. Пайгамбарыбыз айткан: карагыла, кимди дос тутасаңар карагыла деп эскерткен. Адам баласы досунун дининде болот деген. Демек досунун жолунда болот. Эртеби кеч, эгерде аларды жакшылыкка тарта албаса, алар менен жүрө берсе, ошого аралашып калат. Оңойло аралашып калат.
будут ли доисторические животные в раю? Спасибо за ответ заранее. Доисторические животные? Не знаю. Вы имеете в виду, какие там доисторические животные? Динозаврларға оқшағандар ғой дейм. Эмне кылышым керек? 4 балам менен таштап кетип башкага үйлөнгөн. Ал аялда инсульт алып, ооруп, азыр туугандары алып кеткен. Алла разы болсун. Охо. Менин жашым 64-тө. Жолдошум 30 жыл болду ажырашканыма. Балдарым жарашабыз дейт. Жараштырабыз дейт бош керек. Мен көнбөй жатам. Балдарым динде, жолдошум азыр карып оорукчан болуп калды. Ошону карап чогуу жаша деп кайын журтумда кечке суранышып атат. Уланысы турбайбы? Эмне кылышым керек? 4 балам менен таштап кетип, башкага үйлөнгөн, аялдагы инсульт алып, ооруп, азыр туугандарга алып кеткен. Менин жеке оюмча, урматтуу эже, 64-те экенсиз. Нары өмүрүңүзгө Кудайым береке берсин, канча жашагаlı Кудай билет. Жарашып алган жакшы. Ошо балдар үчүн, машалла, өткөн кеткенди кечириш керек. Афалла амма сала. Мен жеке оюм. Маркумдарга зикир тартып багыштасам болот. Азырынча Куранга түшө элекмин, бирок Фатиханы бир жолу, Ал-Ихласты 11 жолу окуйм, туура эле, туура. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түшүбүзгө көрүү үчүн кайсыл амалдарыбызды жасасак болот? Көп салават айтыңыз, сүннөткө бекем болуң. Бирок түштө кокустан болбой калса, сиз өзүңүздү бактысыз сезбең. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзсүз түшкө кириш керек деген бактылыктын белгиси деген эмес ал. Кирип калса, альхамдулилlah, нур үстүнө нур. Пайгамбарыбыз айткан, мени шайтан өңдөп түстөй албайт деген да. Ким мени түшүндө көрсө, ал мени анык көрдү деген. Бирок Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды түшүндө көрүп деле сүннөттү аткарбай жашаган, бул бактысыздык. Пайгамбарыбызды көргөн жок, бирок өңүндө сүннөттү аткарып жашаган, бул бактылуулук. Ал-Ихлас сүрөсү жөнүндө кененирээк түшүндүрмө берип коесузбу? Ихлас эми өтө кереметтүү сүрө, Курандын 3төн 1 бөлүгү. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, мен 5 сүрөнүн тафсири деген китеп чыккан. 5 сүрөнүн тафсири. Ошол жерде Ихлас сүрө боюнча кенен жазылган. Өкүмдөрү, пайдалары, таасирлери, ошону иншалла алып окусаңыз, убактыңызга иншалла. Иши окуну суранычы, боюнча суранды WhatsApp-тан берсем болот. Аллахумма салли аля Мухаммад. Устаз, суроомдун туура эмес экенин билем. Жана бул нерсе амалыма таасирин тийгизип жатат. Кимибиз дозокко киребиз, кимибиз бейишке киребиз, тагдырыбызга жазылган болсо, биз бул дүйнөдө эмнеге жүрөбүз? Экинчиси, Адам алейхиссалам кетирген катанын жазасын эмне үчүн биз дагы өтөп жатабыз? Машаалла. Жок, бул сурооңуз туура эмес, туура эле. Бул тагдыр маселеси бар го, Алланын сыры. Биринчи жакшы түшүнүңүз, тагдырга ыйман келтирүү ар бир мусулман эркек аялга фарыз. Жакшылык, жамандык Алладан деп ыйман келтиребиз. Тагдыр Алла Тааланын илими болгондуктан, Алланын сыры болгондуктан, сизге, бизге буну жашырын кылган, биз жашырын эле коебуз. Кайсы нерсени Алла Таалам жабык айтса, биз аны жабык ишенебиз. Ачык айтса, ачык ишенебиз. Эми Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан сахабалар ушундай суроону сиз суроо бергендей сурашкан. Эгерде Алла Таалам бизди жазып койгон болсо, бейиш тозокто экенибизди, анда биз бул жакта эмне үчүн жашайбыз? Эмне үчүн аракет кылабыз? Эмне кереги бар анда? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мындай деп жооп берген: силер жакшы амалды кыла бергиле. Ким кайсы үчүн жаралса, ошол жеңил болот деген. Бейиш үчүн жаралгандарга бейиштин амалы жеңил, дозок үчүн жаралгандарга дозок жеңил. Ошон үчүн кол кармагын отунда кең отурганга болбойт. Биз тагдырга таянып, жаман иштерди көбүнчө тагдырга таянып таштап койгон учурларыбыз болот. Тагдырым ушундай экен да мен эмне кылайын депчи. Жакшы ишти андай кылбайбыз, жаман ишке кылдык.
Ошондуктан алымдар буга тыюу салган. Тагдырга таянып, жаман ишти кылган акылсыздык, акмактык деген. Ошон үчүн мыналга тагдырыбызга биз бейиште экенибизди айткан эмес да. Сыр ушул жерде. Дозоктук экенибизди айткан эмес да. Сыр ушул жерде. Бирок жараткан Аллах субханаху ва таала ким кайсы амалды кылып, кандай болоорун бардык Алланын илиминде. Бирок Алла Таала тагдырын жазып бизди мажбурлаган эмес. Ушуну билип коюң. Сиз буну тагдырды мажбур деп түшүнбөңүз. Алла билет алдына ала бардык боло турган нерсени. Буну бардыгын билет. Бирок Алла Таала сизди мени мажбурлап пешенебизге мисалы жаздырып койгон нерсеси жок. Болбосо кыямат күнү сурак эмне үчүн анда? Анда бу дүйнөдөгү жакшылык менен жамандыкты тандоо эмне үчүн берилди? Ошон үчүн биздеги акыйдабызда ахли сүннат ва жамааттын акыйдасында тугандар инсан мажбур эмес. Сөзсүз Алла субханаху ва таала аны бир мажбурлап бейишке киргизип же мажбурлап дозокко салып коюп турган эмес. Инсан ыктыярдуу. Ыктыяр дагы өзүнө толук ыктыяр берилген эмес. Хазирет Али разияллаху анхудан сураганда, пайгамбар Али разияллаху анху айтканда, бир утуңузду көтөрүңүз дейт. Бир утун көтөрсөң. Эми экинчи утуңузду көтөрүңүз, ушуну түшүрбөй эле дегенде көтөрө алам. Ушунчалык ыктыяр берилген да. Бир утту көтөргөнгө чейин эле да. Ошон үчүн иншалла шарият өкүмдөрүндө бизге толук ыктыяр, таквини деп коет. Мына күн чыккан, шамал, адамдын өлүмү, жашоосу, ырыскысы, бундайда Алланын чечими бул жерде ыктыяр жок. Сизге бизге жакшы жаман амалды тандоодо гана ыктыяр берилген. Ошого жараша Алла Таалам жазалайт, сыйлайт, кыямат күнү Алла Таалам бейишине же дозогуна киргизет. Тагдыр маселеси боюнча көп талашпагыла, силерден мурункулар куурап кеткен, кыйрап кеткен деп пайгамбарыбыз эскертүү берген. Албетте ыйман келтириле дагы калганын кыла бергиле деген да. Болду. Адам атабыздын катасын, эми бул Алланын хикматы, анын жазасын биз көтөрүп аткан жерибиз жок. Канча деген пайгамбарлар Адам атабыздын белинен чыкты. Канча деген оолиялар, сахабалар чыкты мисалы. Адам атабызды Алла субханаху ва таала ал жаңылышы бул Адам атабыздыкычы. Ал андай пайгамбарлар күнөөдөн сакта. Бул тагдырдагы дагы ошо бар болчу жаңылышы. Бул жаңылышын биз мындай будан тооба кылган. Бул жаңылышты чоң күнөө деп биз эсептебейбиз. Пайгамбарлардын бардыгы чоң күнөөлөрдөн сак болот. Албетте сизге бизге караганда бул кишиге бир жараткан Алла Тааланын алдында ошол жаңылыш дагы чоң катары көрүлгөн деп эсептейбиз. Алла Таалам иншалла баарыбызга тоофик берсин. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун. Урматтуу эне эже карандаштар, дагы суроолор көп экен. Убактыбыздын аздыгына, тардыгына байланыштуу. Мына азыр уже 12ден 20 өтүп баратат. Иншалла Кудай кааласа будан кийинки дагы мажлистерде, сабактарда иншалла жооп берербиз. Буюрса, бирок мына сурооңуздар бирөөсү дагы жоопсуз калбайт. Буюрса иншалла сабактарда ошого жооп беребиз иншалла кезек-кезеги менен. Себеп деген аябай көп экен суроолор. Буюрса иншалла жооп беребиз. Келгениңиздерге рахмат. Демек баарыбыз иншалла majlisin duasını okup duraylı. Subhanaka Allahumma bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente. Nestağfiruke ve natubu ileyk. Урматтуу энеже карындаштар, жыйынтыктап дагы айтып коеюн. Мына бүгүнкү отурган мажлисибизди Алла Таалам кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин, дуаларыбызды кабыл кылсын. Будан ары канча жашообуз калды Кудай билет. Ар бир күндү баалайлы, ар бир түндү баалайлы. Өзүбүз оңолгонго аракет кылайлы. Күнөөдөн сактанганга аракет кылайлы. Башында айтып кеткендей, Куран менен дос болойлу. Зикирлерибиз тилди көндүрөйлү. Мүнөзүбүздү машаалла оңдоп, кайрымдуулук, жоомарттык жашоону тандайлы. Takvalı, ıntımaklı yaşayan tandaylı. Amin. Allahümme lekel hamdu kulluhu ve lekel şükür kulluhu ve lekel mulku kulluhu ve ileyke yurca'l amru kulluhu biyedikene khayru kulluhu. Allahümme inna nes'aluke minel khayru kullihi ve na'udhu bike min şerri kullihi bi kelimati la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahümme gfir lana vel mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Allahümme inna nes'aluke ridaka vel cennet ve na'udhu bike min sakhatika vel nar. Allahümme gfir lana verhamna ve afina verzuqna. Jaratgan Allah баарыбызды, дуаларыбызды өзүн кабыл кылгын. Ушул жерде энелерибиз, эже карындаштарыбыз отурат. Аллахым талап менен келген хидаят берүүчү өзүңсүн. Жүрөктөрүбүзгө я Аллах хидаят салгын. Жүрөктөрүбүздү я Аллах өзүң тазалагын. Аллахым бактылуу кылгын. Бирибизди дагы бактысыз кылбагын. Ушу эже карындаштарыбыздын я Раббул Аламин тилектерин берген.
кажеттерин бүтүргөн. Я Раббул Аламин, dünya ahiretin жамандыктарынан сактагын. Баарына я Алла жакшы кулук мүнөз бергин. Я Алла баарына бекем ишеним бергин. Жараткан Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаатына бөлөгүн. Аллахым я Раббул Аламин, dünya ahiretтерин я Алла жакшылык менен бүтүргүн. Dünya ahiretтерин баардык жакшылыктарын я Аллахым насип кылгын. Allah'ım özün razı olgun barımızdan razı olgun ya Rabbi, barımızdan razı kılgın, özün razı olursan ölüm bermegin. En iyice kardeşlerimizde ya Rabbil Alamin takvalı nasip kılgın. Takva nasip kılgın ya Rabbil Alamin. İlmin nafi ata kılgın, ibadat köylerden kılgın. Ya Allah, kup senin dininde tarkata turgan, davatla turgan, jakşılıktın ya Allah çakırıcılardan, jamantardan ya Allah kaytarıcılardan kılgın ya Rabbil Alamin. Jakşılardan açıkçı jamantarın japkıcı kılgın. Allah'ım omatların bergin, rızkıların bergin, ya Rabbil Alamin bakıtların bergin. Ya Allah, ya Allah, imandı oğul parzantardı, kız parzantardı özün ata kılgın. Üy bile bala çakaların menen ya Rabbil Alamin ıntımakta yaşayanға özün jardan bergin. Şeytanın aralası ya Allah özün saktagın. Şeytanın aralata görübegin, nefsini üstemde kılıp düşmana gülkü kılbagın. Allah'ım ya Allah'ım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, şeriatına bekem kılgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sapında turguzgun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine layık kılgın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge barızda Firdavs beyişine özün girgizgin. O sallallahu ta'ala ala halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin amin. Bi rahmetike ya erhamer rahim.